Музыка бул бизди ар тараптан курчаган керемет. Мына ошол керемет музыканын дүйнөсүнө жетелеген суперхит жана ошондой эле мен Нуржан Сманова кайрадан сиздер менен бирге. Бул аптанын жыйынтыгы боюнча сиздер тарабынан эң аз добушка ээ болуп, эң аз упай чогулткан Ильяс Абдыразаковдун аткаруусундагы Коштошуу чыгармасы менен коштошобуз. Достор, биздин катарыбыздан четтетилген клиптин ордун өзүңүздөргө белгилүү болгондой жаңы чыгарма толуктайт. Бул аптада биздин катарыбызды маданияттын мыкты кызматкери, актриса, таланттуу ырчы жана ошондой эле жөн эле сулуу айым Асеманын аткаруусундагы Жашоо бакыт аттуу чыгарма. Аны эмесе аткаруучу бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Чыгармачылыгыңызда эмне жаңылык? Акыркы убакта көрүнбөй кеттиңиз. Ооба, анын себеби биз азыр сүйүү тасмасы, сүйүү жөнүндө тасма тартып, сүйгүүчү деп атын койдук. Бирок ошентсе дагы биз бул кинону чет жакка даярдап атабыз. Ошо менен алек болуп жүрөм. Андан сырткары ошо жазында буйруса чоң бир проектке аттаналы деп турабыз. Ал проект даярдануу жүрүп атат. Бул өзүңөр көрүп аткандай келбетимди, спорт жагынан ошо сырткы түзүлүшүмдү даярдап атабыз да. Ошону менен эле алек болуп жүрөм. Мүмкүн ошол себептен кичине алыстап кеттим. Бул ыр менен ырга тартылган клип менен сиз кыргыз элине эмнени жеткиргиңиз келди? Бул ыр өзү айтып тургандай эле жашоо бакыт. Ошол жашоого келген соң биз бактылуу жашап кетишибиз керек. Бунун баары биздин колубузда деген ойдо чыгарган ыр болчу. Бул ырдын сөзүн ошо Жипара Исабаева жазды. Убону мага таандык, аранжировкасы Ильяс Абдыразаков жазды. Клипте болсо ошо Cinemark Production тартып берди. Клипти карап отурганда, клипте сиздин чачтарыңыз аябай узун. Азыркы учурда чачыңыз кыскара болуп турат. Ошондо чачыңызды атайын өстүрдүңүз беле же кайра кыркып салдыңызбы? Ал кезде чачымды мен дайыма эле өстүрүп, эми чыгармачылыкка байланыштуу биз ошо эстрадада жүргөндө ошондой нерселер жазылат. Ошондуктан азыр чач жанагы орусча айтканда обесвечиванияны алып, натуральный чачтарды өстүрүп, келбетке көңүл буруп аткан учурубуз. Ошондо клиптеги чачыңыз каякта азыр? Жок. Мына кыркып салдым. Эми чач деген өсөт да. Түшүнүктүү. Аны эмесе сизге биздин катарыбызда ийгилик каалап өтөлү дагы. Эркин микрофон суналы. Чоң рахмат. Силерге да ийгилик, бар болуңуздар. Эмне деп айтам, эми кыргыз элиме чоң рахмат. Мен силерди жакшы көрөм, сүйөм, ар дайым сиздердин кызыңар болуп жүрө берем. Мага добуш берип коюңуздарды суранам. Бар болуңуздар. Аны эмесе алдыда Асема Жашоо бакыт. Жашоо жаралымның өзү
акыркы тизмесинде 9-орунда Сезбек Исканалиевдин аткаруусундагы бир эле учурда 4 жанрдагы бийди камтыган «Мына мен тип». Өткөн аптанын рейтинги менен салыштырганда бул жуманын жыйынтыгы боюнча Нурмат Садыров бир тепишке жогорулады, 8-орунда. Сага барчу жол табайын, кара көзүм анан айын, кантем айтчы анын айласын. 5-орундан 7-орунга түшкөн чыгарма болсо, көк бөрүчүлөргө деги эле кыргыз жигиттерине дем күч берген чыгарма Куралбек Чокоевдин аткаруусундагы «Көк бөрү». Кара булчун кара күч, көк бөрүгө канат, убайларды көбөйтүп улагыңды салатыш, убайларды көбөйтүп улагыңды салатыш. Жашооңуздун ар бир мүнөтүн унутулгус кылып, жакындарыңыз менен жакшы маанайда аларга позитив тартуулап өткөргөнгө аракет кылыңыз. Жана ошондой эле бактылуу көзөрмөндөр жашооңузда көп болсун. Айдана Дека бийле 6-орун. Тартынбай бийле менен бирге сагынычты таратып биз сага учуп баратып. Ойлоруңузда кайсы адам жашаса, жашооңузда, жаныңызда да дал ошол адам болсун. Сайкал Садыбакасова ойлорун сага 5-тизмеде. Сагынам сени, өчпөй үмүтүм, сен менен сездим, сезим көйөтүм. Өткөн аптада катарыбызды жаңы эле толуктаган кеңеш тобу 4-орунда. Менде, сизде деги эле жер жүзүндөгү бардык инсандарда арман жок болсун. Арман, мага арман, ар бир күнүм сенсиз калган, алыстаган, демиң сенин мага арман. Бир ойчулдан сурашыптыр, менден сүйгөн адамым кетти. Анын мага кайрылып келүүсү мүмкүнбү деп. Ошондо учул айтыптыр, эгерде ал киши сизди чынында сүйгөн болсо, ал сизден кетпейт болчу деп. Андыктан сүйүшкөндөр дайыма бирге болсун, жашасын таттуу махабат. Нурлан Насип 3-орун. Таттуу махабатым, сени издеп таптым. Ширин сүйлөп турсаң ар дайым, сезимге багынайын. Көбүнчө элдик жанрдагы чыгармаларды аткарган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримованын аткаруусундагы сүрөттөгү сүйкүмдүү жан ким дейсиң аттуу чыгарма биздин катарыбызда 2-орунда. Олтурамын жанымда жок жан адам, олтурамын караңгыда сада, олтурамын караңгыда сада. Бул аптада суперхиттин сап башында кыргыз эстрадасына көптөн бери эмгектенип, ийгилик жаратып келаткан Айшурек Иманалиева. Достор, эске сала кетсем, Айшурек Иманалиева ушуну менен биздин катарыбызда 2 жолу жеңүүчү табылды. Эгерде дагы бир жолу жеңүүчү табылса, анда анын чыгармасы Махабат көлү биздин сыйлуу тизмеге өзөт. Андыктан Айшурек Иманалиеванын көрмандары, чамдаңыздар, добуш бериңиздер. Кийинки чыгарыштан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
қаласаң бол